Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу куттуктоолор менен алмашты. Акыркы 30 жылда мамлекеттер достуктун жана жакшы коңшулаштыктын негизинде саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда мамлекеттик аралык кызматташтыкты өнүктүргөндүгү белгиленди. Мамлекет лидерлери көп тараптуу түзүмдөрдүн платформаларында кызматташуунун, Бириккен Улуттар уюмунун жана башка аймактык уюмдардын алкагында өз ара колдоо көрсөтүүнүн позитивдүү тажрыйбасын баса белгилешти. Мындан тышкары тараптар кыргыз-тажик мамилелеринин мындан аркы өнүгүүсү Борбор Азиядагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо өбөлгө түзөрүн белгилешти. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөгү акыркы жетишкендиктерди белгилешти. Бул жалпы узундугунун 63%ын түзгөн 625 чакырымга жакын мамлекеттик чек ара линиясынын долбоордук сыпаттамасын аяктоого мүмкүндүк берди. Садыр Жапаров Эмомали Рахмон учурдагы бардык маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүү зарылдыгын баса белгилешип, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүү процессин активдештирүү боюнча ойлорун билдиришти. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаровду өлкөлөр ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгы менен куттуктады. Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелерин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата кат жолдоду. Акыркы 30 жылдын ичинде биздин мамлекеттер достук жана ынак коңшулук маанайда саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүдө белгилүү натыйжаларга жетишти. Тажикстан менен Кыргызстан көп тараптуу түзүмдөрдүн аянтчаларында кызматташуунун оң тажрыйбасына ээ эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагында өз ара колдоо көрсөтүп, глобалдык демилгелерди биргелешип илгерилетүүдө. Мен тажик-кыргыз мамилелеринин мындан аркы өнүгүшү биздин өлкөлөрдүн жарандарынын түпкү кызыкчылыктарына жооп берип, Борбордук Азияда тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого салым кошот деп ишенем. Биргелешкен күч-аракеттер менен биз мамлекеттер аралык мамилелерди бекемдөөгө, аларды жаңы практикалык мазмунга толтурууга мындан арыда ар тараптан салым кошобуз деп терең ишенем деп айтылат билдирүүдө. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чың ден соолук жана ийгиликтерди. Ал эми дос кыргыз элине тынчтык, бакубатчылык жана өнүгүү каалады. Маалымат булагы президент KG.